көрүп турган сүрөттөрдүн баардыгы сейсмология институтун жетектеп келген жетекчилердин сүрөттөрү. Аталган институттун пайдубалы бекем жана тарыхка бай келет. Өзүнчө сейсмология институту ачылганда, анын башында кайта Евдокия Александровна Розова болгон. Андан кийин буякта көрсөтүлгөндөй, кыска мөөнөттө Грин болду, андан кийин Калмурзаев, андан кийин Кнауф, кийин Юдахин, андан кийин Турдукулов, Аскер Турдукулович болду да. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын эң эле чоң институттарынын бири бул сейсмология институту. Институт 1952 Кыргыз СССРнин Илимдер академиясынын курамында геофизика бөлүмү болуп ачылган. Ал эми 1956 аталган бөлүм сейсмология бөлүмү деп өзгөртүлгөн. Ал кезде бөлүмдү физика математика илимдеринин доктору Евдокия Розова жетектеген. 1970 5 июнда суусамыр жер титирөөсүнөн улам сейсмология институту пайда болсун деген чечим чыгып, ошол эле жылдары сейсмология институту түптөлгөн. Мына ошол жылдан баштап институт жер титирөөдөгү тараган толкундардын серпилүүсүн үзгүлтүксүз каттап келет. Жылына биз 10,5 миң же 11 миң жер титирөөнү каттайбыз. Ошонун ичинен 250-300 жер титирөө бизге сезилүүчү жер титирөө болуп эсептелинет да. Эми биздин эң биринчи милдетибиз болуп, бул Кыргызстандын алдында, өлкөбүздүн алдында эң биринчи милдетибиз болуп, бул улуттук сейсмологиялык служба болуп эсептелинет да. Күнү түнү 24/7 режиминде биздин институт ушул режимде иштейт да. Эмне үчүн дегенде, биздин жер титирөө бала төрөлгөндө, наристелер төрөлгөндө алар сурабайт да качан төрөлүшүнчү. Түнчүндө болот, түнчүндө, күндүз болот, күндүз. Ошол эмесин, убактысын, жерин сурабай эле болот да. Ошол жер титирөө пайда болгондо, биз биринчиден кандай айтсам, сейсмологиялык маалыматты обработка кылып, ошонун биринчиден болуп, биздин администрацияга ошондой биринчиден болуп, биздин госорган, бул эме МЧС, ошого биринчи болуп эме сейсмологиялык маалыматты жиберебиз да. Ошондон кийин МЧС өзүнүн превентивный меры же өзүнүн эмесин маалыматты таркатат же өзүнүн эмелери бар да, программасы. Ошондой эле мен айта кетейин дегеним, биринчиден болуп биз Кыргызстан боюнча, Кыргызстан жергесинин бүт район боюнча биз сейсмологиялык райондоштуруу же сейсмикалык коркунучтуу же коркунучтуу баалоо картасын беребиз да. Эми биринчиден болуп 1968 жылы биринчи карта, бул Розованын башчылыгы алдында биринчи карта болгон, бир Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан боюнча сейсмикалык райондоштуруу картасы. Андан кийин көп убакыттан кийин 1998 жылы ал карта пайда болгон, кийин жаңыртылып 2011 жылы болгон, андан кийин эң жаңы карта болуп 2018 жылы бизде сейсмикалык райондоштуруу, Кыргызстандын сейсмикалык райондоштуруу картасы бар да. Биздин институт 23 жылы, мол ноябрь айында биздин өкмөтүбүз бизге акча бөлүп берген, жаңы проект. Ал проект биздин өлкөбүздүн, Кыргызстандын территориясынын сейсмикалык райондоштуруу жаңы карта, вероятностная карта территории Кыргызской республики. Бул ар кайсы тармактагы адистердин суроолоруна жооп бере алуучу карта болуп эсептейбиз да.
Азыркы учурда ошол проект боюнча иштеп атабыз. 3 жылдык проект. Кудай бурса 3 жылдан кийин биз ушундай бир продукт чыгарабыз да. Институттун курамында 7 бөлүм бар. Тагыраагы 5 лаборатория жана 2 центр. Ар бир лаборатория илимий иштерди жүргүзүп, сейсмология боюнча так маалыматтарды берип турат. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз алардын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Бизде сейсмология сет бар. Ал сетте 28 станция бар да. Ал станциялардын баардыгы санариптик станция. Ошол станциялардан, ал станциялар бүт Кыргызстанды мындай текши жайылып орнотулганда атайын. Эмне үчүн дегенде бул ошо жер титирөөнүн жерин, орун, очогун каттоо үчүн керек да. Ошол биздин 28 сейсмикалык станциялар онлайн режимде биздин маалымат центрибиз бар. Ошол жака онлайн режимде ошол маалыматты жиберет. Бул сейсмология институтунун архив бөлүмү. Бул бөлмөдө 1927 жылдан баштаган сейсмограммалар сакталат. Ушул архивдегилер 1927 жылдагы сакталгандар кагаздарда сейсмограммалар. Ушуларды болсо азыр алып барып сканерден өткөрүп Архив бөлүмүнүн кызматкери Бактыгүл Оморова 1 жылга тиешелүү сейсмограммаларды алып келип столдун үстүнө койду. Ал азыр бул кагаз бетинде жайгашкан маалыматтардын ар бирин компьютерге киргизет. Мен архивде иштейм. Мурда жер титирөөлөр ушундай сейсмограммада жазылып келчү да станцияларданчы. 1927 жылдан баштап 2010 жылга чейинки жер титирөөнүн жазуулары ушундай сейсмограммага жазылып келчү да. Анан азыркы заманга жараша биз булардын баарын тиги санариптештирип атабыз да. Ошто баарын электрондуу эме кылып сактагангачы. Анткени бул кагаздар туруктуу болбойт экен. А дегенде мисалы үчүн аябай запистери мындай ощутимый болгондорду алып атабыз да, акырындык мененчи. Мисалы үчүн могу бир күндө жазылган жер титирөөнүн эмелери, данныйлары да, бүгүн убактылар жазылган да, бул жердечи. Ошолардын эме менен список менен эле киргизет жылдар менен бөлүп элечи. Бизге мондай чоң сканер алып берген жумуштанчы. Ошону киргизебиз. Жазып туруп эле кайсы жылда өткөрүп атасың да. Анан кийин ар бир файлга атын жазып туруп, номерлорун жазып туруп киргизип коебуз да. Анан баарын чогуу бир мондай немелерге дискке чогултабыз. Канчаны киргиздиңиздер? Буга чейин чоң жер титирөөлөрдү киргизгенбиз. 14-15 класстагылардычы. Азыр мен 9-10 класстагы жер титирөөлөрдү киргизип атам да. Дискке сактайбыз. 9-10 класстагы дедиңиз. 9-10 класстагы. Канчаны киргиздиңиздер ошо? Азыр 2010 жылдан баштаган, мына 2004 жылга чейин келди да, жаңы баштады. Буга чейин биз чоң класстагыларды жасаганбыз да. Ошол акырындап чоңунан ылдый көздөй келе атабыз да. Мындай компьютерге киргизүү баягы окумуштууларга да жеңилдик түзөт. Ооба, окумуштууларга да жеңил. Архивден издеп отурбай эле ар ким өзүнүн флешкасына алат дагы каалаган маалыматты алып алса болот да. Кирди, сакталат. Бул жерден текшерип коебуз, кандай өткөн качество. Тияктан киргиздимби? Азыр бул жерде мына таап алабыз дагы кандай өткөнүн. Мына 2014 жыл мына морекини киргизип аткам мен. Мына акыркы эмем 24 мына. Мынакей. Бул жерде кайсы күнү, кайсы убакытта сейсмограмма кагаз коюлганын жазылып турат да, станцияда Пржевальский станциясынан келген сейсмограмма.
Ошо бир күндө мисалы үчүн могу жер титирөөгөн 14-төн 2 мүнөт өткөндө болгон, 10-дон 5 мүнөт өткөндө болгон, ушинтип мурда ушинтип жер титирөөлөр жазылып келчү да. Кээде ушу бир күндө көп жер титирөөдө болушу мүмкүн да. Бул жерде кичине маалымат азыраак экен. Жердин алды көзүбүзгө көрүнбөгөндүктөн эмне болуп жатканы белгисиз. Андыктан сейсмология институтунун кызматкерлери атайын аппараттар, теориялык маалыматтар, физикалык, математикалык жана химиялык мыйзам ченемдер менен кийинки жер титирөөгө буга чейин топтолгон маалыматтарды кайсы параметрлери жакын жана туура келет деп анализ жүргүзүп келишет. Ошонун натыйжасында болжолдуу түрдө маалымат алууга мүмкүн болот. Алдын алуу, жер титирөөнүн алдын алуу боюнча бул чоң проблема. Бул дүйнөлүк проблема. Бул проблема боюнча бүт дүйнө боюнча иштейт. Япония, Кытай, Россия ошолордун баары ошол жер титирөөнүн кантип алдын алуу боюнча иштешет. Ошонун катарында биз дагы жер титирөөнүн алдын алуу иштейбиз. Негизги жумушубуз ошо болгон сейсмологиялык материалды, геофизиканын материалына, гидрогеология, гидродинамика деген материалдар бар бизде. Наблюдениеден алып келишет, ошол наблюдениеден алып келгенди биз анализ жасайбыз. Анализ жасап, кандай ушул Кыргызстандын территориясында кандай бөлүштүрүлөт, ошонун анан убакыт боюнча кандай келди, мисалы үчүн. Бир жер титирөө канча жылдан, 1 жылдан кийинби, же 100 жылдан кийинби ошонун циклын эметебиз. Ошолордун бул чоң жумуш, аябай оор чоң жумуш. Андан кейін біз ошолордун бизде механизм деп коет, механизм ачак деп коет. Механизм ошол жер титирөөдүн природасын билиш. Эмнеден пайда болот, кантип пайда болот, кандай чыңалуу, кандай энергияны топтоп, кантип бошотулат, ошонун баарын биз ошол келген маалымат боюнча, сейсмический мониторингден келген маалымат боюнча анализ жасайбыз. Ошолордун негизинде анан кийин карта түзөбүз. Биздин максат ошонун жер титирөөнүн каякта, качан, кандай күчтө болот, максатыбыз ошол. Ошону биз ушу Кыргызстандын территориясында божомолдоп айтыш биздин максатыбыз болот. Ошон үчүн биз бүт болгон келген материалдарыбызды аныктайбыз, карта түзөбүз, график түзөбүз. Азыр айта турган болсок, мисалы үчүн негизги результатыбыз, мисалы үчүн биз мындай бир карта түзгөнбүз Кыргызстандын территориясында. Бул Кыргызстандын территориясында божомолдуу эме боюнча райондорду бөлүштүрдүк. Ушул жерлерде чоң жер титирөө. Биз 12 класс деп коебуз. 12 класс деген 3-4 балдан жогору ушул жерде болушу мүмкүн деп. Ошол негизинде биз акыркы болгон жер титирөөлөрдү көрсөк, мисалы үчүн бул жерде көрсөк, Кытай менен Кыргызстандын тегерегинде болгон жер титирөө болбодубу? Ошондо биз ошолорду карап турабыз, байкап. Ошолорду карап турсак, действительно биз бөлгөн райондордо, облустарда эпицентрлерди ошол жерге түшөт экен. Демек, бул деген сөз биз тууру багытта бара турган экенбиз. Биз ошондой эле ошо кайсы жерде болот деп ошол районду бөлүп, биздин божомол боюнча биз билебиз кайсы жерде кандай жер титирөө болушун. Бирок убактысы качан болот дегенге жооп бере албайбыз. Потому что себеби биздин эме бар. Наблюдение только сейсмологиялык наблюдение. Ал убактысын айтыш үчүн бизге абдан көп наблюдение керек. Бир гана сейсмологиялык эмес, геофизиканын көп маалыматтары керек, электромагнитный деген бар. Геодезический эмелери бар, геофизиканын көп тармактарында наблюдение жүргүзүш керек. Ошол комплексный наблюдение болгондо гана ошонун эгеринде кандайдыр бир өзгөрүү болсо, биз айтышыбыз мүмкүн. Ошондо дагы божомолдоп, вероятность деп коет, божомолдоп вероятность айтышыбыз мүмкүн. Эртең же бүрсү күн тиги бул деп. Бул деген биз долгосрочный деп коет орусчасы. Долгосрочный деп коет, биз эртең саат 3-те жер титирөө болот деген андай жок. Андага жетише элекпиз аны. Бирок биз иштеп атабыз, аябай иштеп атабыз бул боюнча. Ошону кандай болбосо бир күндө, 2 күндө, мисалы үчүн Кытайда 1975-жылы Хайчен деген провинциясы болбодубу? Чоң жер титирөө болду. Эпицентринде 8-9 балл болду.
Ошону алар значит алдын алып айтты. Алдын алып айткан сейсмологиялык параметр боюнча, анан суудун деңгээли боюнча кандай ошол жердин алдында суудун деңгээли көтөрүлүп кетти. Ошонун негизинде алар кытайлыктар айтып, ошол кичинекей шаарчасы бар экен 250 000 кишини алып чыгып кетти. Демек результатында жанагы эл аман калды, бирок алардын үйлөрү, бүт каражаттары кулап жоголду. Демек бул проблема прогнозду немеси керек, көп проблемаларды чечишибизге керек. Ошон үчүн биздин институттагы артта калбай иштеп атабыз. Материал бар. Бизге, конечно, жетишпеген, значит, комплексный жетишпейт. Комплексин айтышыбыз керек. Геофизиканын эмелерин эметишибиз керек. Ошо Кытайда абдан жакшы экен, мен ошону көп жолу айтам эмелерден выступлениеда, потому что алар комплексный кылып суудун деңгээлин эметет, химиянын өзгөрүшүн, ошо жер кыртыш деген абдан татаал эме да. Ал жер кыртышында аял көп, давление бар, температура деген. Эгер ошолордо синхронный жанагындай өзгөрүп пайда болсо, биз байкап турабыз да. Ошондо алдын алуу точно айтышыбыз мүмкүн. Бирок азыр, значит, ошол бизде вероятность деп коет, вероятностный, значит, основада алдын алууну айтабыз. Бизде, мисалы үчүн, мен айтып кетет элем, ошо мисалы үчүн кайсы жерде болушуну ордуну биз айтсак болот. Мисалы үчүн биз билебиз, мына мисалы үчүн азыр бул картада көрүнүп турат. Биз облуско бөлгөнбүз и байкап да турабыз. Оказывается, эпицентр болгон, азыркы эмелердин болгонду ушул облустун тегерегинде түшүп атат. А эмеси мен айтып кеттим, убактысын алыш үчүн анда биз комплексный наблюдение жүргүзүшүбүз керек. Комплексный наблюдениени жүргүзбөсөк, убактысын айтыш кыйын. А комплексный эмени жүргүзүш үчүн анын үчүн каражат керек. Наклономер, деформограф, бүт геофизика, геохимия бирдемелердин эмесин барын коюп, ошону байкоо жүргүзсөк, биз жакшы результатка жетишибиз мүмкүн. Институт сейсмология иштеп атат бул боюнча. Биз ошолордун сейсмологиянын башка институттар менен дагы дүйнөнүн эмелеси боюнча байланышыбыз бар. Ошолордун методдорун колдонобуз. Биздин өзүбүздүн данный боюнча биздин территорияга биздин максат алдын ала жер тирөөнү айтыш. Белгилей кетсек, бүгүнкү күнү институтта 184 адам эмгектенет. Анын ичинен 37-сү илимий кызматкер. Көрсөтүүбүздүн эмки чыгарылышында анализ жасап, маалымат берип, жер жаракаларын изилдеген атайы бөлүмдөргө токтолобуз.